Анан Мухтар Шаханов агабыз менен дагы мен иштешкеним ошол 1996 жылы желтоқсанның 10 жылдығын белгилеп калдык. Онда Мухтар Шаханов Кыргызстан элчиси эле бойдон иштеп аткан. Анан акырып айтып калды Турсунбай Акунович, ошо Турсунбек иним, ушул биз желтоқсан боюнча 10 жылдыкты белгилеп коелу атабыз Кыргызстанда дагы. Бизде кыргыз баатырлары, кыргыз жигиттери, силер 80 жылы барып көп жардам бергенсиңер, ушул эмеге Кордойго чейин баргансыңар, андан ары баргансыңар, Узун Агачка чейин. Анан аяктан эстердин аскеле киргизбей коюп гана ар жака өтө албай койгонсуңар. Бирок ошондой болгондо дагы болсоңор да бизге моралдык аябай чоң бир туугандык жардам көрсөткөнсүңөр, кыргыз жигиттери. Өзүңөр билесиңер, желтоқсан башталганда Кыргызстандан дагы жүздөгөн жигиттер барып, биз казак туугандарга жардам беребиз деп барышкан да. Анан советтик аскерлер өткөрбөй коюшкан. Ошондо ошо бир кыргыз жигити ошол Алматыда служба кылып жүргөн экен, советтик армиянын катарында. Талай Лаев деген, кийин Талай Лайтеген деген атка конгон. Анан ошол жигит баягы митингге чыккандарды басуу үчүн аракеттерди көргөн, ошолорго каршы жумшаган. Анан ал баягы митингди басканга аракет кылган, дагы баягы өзүнүн милдетин аткарып. Бирок ал жигиттин дагы башкалар да сыйлаганга аракет кылат. Ардак грамота бере турган болуп бүт баарын тизген. Тизип анан баягы офицерлер, орус офицерлери ардак грамотасын тапшырып атат. Тапшырып атканда ушул кыргыз жигити Талай Лайтеген деген анан ошол грамотаны алып туруп бүт баарын көзүнчө казактардын канына малынган грамотаны мен эч качан албайм деп туруп салган. Бул аябай улуу мындай аракет болгон да. Мына ушул казактарга аябай чоң таасир берген. Мына ошол жигит азыр Кыргызстанда жүрөт, патриот жигит. Кыргызстан демократиялык кыймылынын мүчөсү Талай инибиз. Ошону Мухтар акем аябай катуу баалачу да. Анан Талай Лайтегенге мага анан ошо грамотасын берип, анан биз 10 жылдыкты өткөрүп, желтоқсандын 10 жылдыгын ошо Бишкекте өткөрүп, аябандай чоң жыйын кылдык. Элчиликтен өкүлдөр келип катышты, казак элчилигинен. Анан ушулардын бардыгын Мухтар акем дайыма ушу маектеринде айтып, Талай Лайтегенди айтып, биздин жардам бергенибизди айтып, ошо 10 жылдыкты өткөргөнүбүздү айтып, анан Талай Лайтегенге да мага да ардак грамота менен сыйлаган учурлар болгон да. Анан акыркысы мукта өзүңөр билесиңер, ошо 99 жылдары дагы 3 жылдан кийин, желтоқсандан кийин Мухтар Шаханов бизде 10 жылдан ашуун элчи болду. Ал киши элчи эле, анан ошо 60-тай баланы вахабист деп ошо Жамбыл тоосунда кармап коюшуптур. Укук коргооргандар Казакстандын 60-тай вахабисттер деп. Тоодо алар бир жыйын өткөрүп атса керек тоодо. Ал кезде вахабисттерге каршы деп барды жүрөк түшүп аткан да. Анан ошолордун арасында 17 кыргыз бала бар экен да. Кыргызстандагы барган го, намаз окушкан го, барган тоого. Бир ислам дини боюнча. Анан барганда 17 кыргыз баланы да камалып калган экен. Анан алардын ата-энелери биздин укук коргооргандарына кайрылган экен. Биздин укук коргоорганда МВД, СНБга башка барса биз аны Казакстанга алыбыз жетпейт, алар башка өлкө, биз алардын ич кишине кийлигише албайбыз деп койгон экен. Анан мага укук коргоочу катары мага келишти да. Анан мага келгенде мен эмне кылышам? Мен барып казактарга барсаң укпайт. Анан кой деп анан мен Мухтар Шахановго кирдим. Мухтар аба, эми сиз жардам бериңиз, авторитетиңиз бар, казактын белгилүү акынысыз, жазуучусуз, баарды сыйлайт. Ошол казактын Жамбыл облусунун биринчи секретарына бир эме жазып бериңиз, кат жазып бериңиз. Ошол жакта 17 кыргыз бала казактар менен кошо камалып калган экен. Жардам бир аракет кылып көрөйүн, укугун коргоюн десем, жок, ошол замат эле ошол Жамбыл облусунун ошол кезде биринчи секретарына, ошо мындай губернаторуна ошол жерде эле чалып, ой, бул эмне кыргыз бауырларды эмне камап саласыңар? Бияктан баатырыбыз барат, баатыр жигит Турсунбай Акунов деген кыргыз бауырыбыз барат. Ошо кыргыз бауырга жардам берип, ошол чыгарып бергиле, териштиргиле. Эгер күнөөсү жок болсо чыгарып бергиле, күнөөсү болсо карагыла. Бирок кыргыз бауырларга жардам бергиле деп анан кат жазып берип, анан телефонду чалып, Тышанов деген жигит эле эместедим, Тышанов дегенге. Ошол, анан мен ошол Мухтар акенин катын көтөрүп алып, анан Жамбылга барып, ошол жакта бир жумадай жүрүп, анан ошол Жамбыл облустук администрациянын жетекчиси, администрациянын аппарат жетекчиси Серик Конокбаев деген баягы ошо эстер убагындагы боксер экен да, дүйнөнүн чемпиону, вице-чемпион. Ошол Серик Конокбаев бизди кабыл алып, Тышановдун эмеси боюнча, көрсөтмөсү боюнча. Анан мен ошо 17 баланы бошотуп Кыргызстанга алып келгем.
Ушу Муктар Шахановдун катынын негизинде, жардамы негизинде. Ошон үчүн ушунун баарын айтпай кое албайм. Дүйнөгө белгилүү акын, жазуучу, драматург агабыз мына ушинтип дүйнө салды, бул дүйнөнү таштап кетти. Муктар экебиз жалгыз эле казактын акыны же жазуучусу эмес. 1994-жылы Кыргызстандын эл акыны деген наам ыйгарганбыз. Кыргызстанды ыйгарган ошо кезде президент. Анан ошон үчүн кыргыз казакка тең акын да. Мисалы Чыңгыз Айтматов кыргыз менен казакка тең жазуучу болсо, Муктар Шаханов кыргыз менен казакка тең акын. Ошо Саякбай Карлаев менен Мухтар Омарханович Ауызовдун достугу кандай улуу достук болсо, Чыңгыз Айтматов менен Муктар Шахановдун достугу да улуу достук болгон да. Ошон үчүн кыргыз казак дайыма ушул бир төөнүн эки өлкөсүндө болгон, адамдын эки көзүндө болгон, ушул бээнин эки эмчегинде болгон ушул бир тууган элбиз. Ушу достугубуз дайыма бекемделе берсин. Мына акыркы жолу келгенде 3 күн сапар болду. Муктар экебиз келип, мындан бир нече жыл мурун ошо Кыргызстандын маданият ишмерлери менен жолугуп, ал кезде ошо Иманалиев министр болгон кезинде ошондой бир жакшы жолугушуулар болгон. Муктар эке да ошондо дагы Чыңгыз Айтматов улуу адам жөнүндө, дос жөнүндө жакшы мүнөздөмөлөрдү айтып кеткени баарыбыздын эсибизде. Ошон үчүн Муктар агабыздын жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Бул улуу адам, бул жалгыз эле казак эмес, казак дүйнөсү эмес, кыргыз дүйнөсү эмес, жалпы түрк дүйнөсүнүн сыймыгы болуп эсептелет. Дүйнө элдеринин сыймыгы. Ошол эле дүйнөдө улуу адамдар, Платон сыяктуу же болбосо канчалаган улуу адамдар болсо дүйнөдө, ошол адамдар ошол түрк дүйнөсүндөгү улуу жазуучу, улуу инсандардын бири. Ошон үчүн дагы бир жолу ошо казак боорлорго Муктар эке жөнүндө жакшы бир көңүл айтып, анан жаткан жер жайлуу, топурак торко болсун деп айта кетем. Рахмат.